Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу Куран медиа каналын көрүүчүлөр, Аллах Таалам баарыбызга Курандын сүйүүсүн жана амалын насип кылсын. Бүгүн биз Курани Каримдеги кээ бир сейрек кездешкен эрежелер туурасында айтып өтөбүз. Эң биринчиси, Курани Каримде Худ сүрөсүнүн 41-аятында Majraha деген сөз келет. Бул сөздү окуунун эрежеси имала деп аталат. Имала дегени бул алифти яга жана фатханы касрага жакындатып, деген тыбышка окшош үндү чыгарып окуу. Мисалы, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Байкасаңыздар, мәжреха деп деген тыбышка окшош үн чыгарылып окулду. Курани Каримде ушундай имала менен окулган сөз жалпы Орто Азияда окулган Хафс риwayati боюнча Курани Каримде бир эле жерде кездешет. Ушул Худ сүрөсүнүн 41-аятында. Бул сөздү кантип окуу бизге түшүнүктүү болду. Бул сөздө имала эрежеси колдонулду. Имала дегени жаңы айтып өттүк, алифти яга, фатханы касрага жакындатып окуу. Majro алиф келди, ронун фатхасы бар, жана родон кийин алиф келди. Ошол ронун фатхасын касрага, андан кийинки алифти яга жакындатып, majreha деп деген тыбышка окшош үн чыгарып окуйбуз. Имала эрежеси туурасында бир аз баяндасак, имала жана анын каршысындагы фатх эрежелери бул араб элинин ичиндеги араб урууларынын ортосундагы эки диалект. Кээ бир урууларда мисалы имала эрежеси көп колдонулса, кээ бир урууларда ималанын каршысындагы фатх эрежеси колдонулат. Мисалы кээде угуп калабыз: وَالضُّحِي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِي деп имала менен окуган учурларды угуп калабыз. Албетте бул мынтип окуу дурус, бирок биз окуган Хафс риwayатында эмес, башка кырааттарда ушинтип имала эрежеси өтө көп колдонулат. Мисалы, Хамза кыраатында, Кисаи кыраатында жана Худафул Аши кырааттарында имала эрежеси өтө көп колдонулат. Жана араб урууларынын ичинен Худайл урусунда имала эрежеси көп колдонулат. Ал эми وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى деп окулган бул биздин Хафс риwayатында жана көпчүлүк кырааттарда ушинтип фатх эрежеси менен окулат. Фатх менен дагы, имала менен дагы окуу дурус. Экөө тең Аллах тараптан түшүрүлгөн, экөө тең 7 хафта бар. Ушинтип эки окулуш менен тең окуу дурус болот. Албетте эрежелерин сакташ керек. Кээ бир кырааттарда фатх окулса, кээ бир кырааттарда имала эрежеси менен окулат. Majraha деген сөздө имала эрежеси колдонулду. Ималанын белгиси бул ошол ро тамгасынын астына кичинекей чекитче коюлат. Ошол чекитченин аты бул ималанын белгиси болуп саналат. Аллах Таалам баарыбызга Курани Каримди туура окуп үйрөнүүгө насип кылсын.